шашпай 70-тен өтіп қалған киши да. Аскар Акаевич, сіз балдарыңыздың келечегінен қорықпайсыз бі деген сұрау берген. Бұл түшінген кишиге чағылған менен қақ чоқыға соққандай сұрау. А киши білесіз бе деп жооп берген трибунадан тұрып. Ар ким өз балдарын өзі ойласын. Менің балдарым өз тағдырын өздері ойласын. Бұл деген өте баяғындай қандай оғыз деп қояды. Балбан оғыздық менен берілген жооп болғанда. Қараңыз, жөнөкөй суроо. Сиз го ушинтип качып кутуларсыз, бирок балдарыңыз кандай болор экен деген суроону берген. А бүгүнкү күндө, азыркы сиздин сурооңуздан улам айтам. Биздин балдарыбыз кандай болор экен? Эртең кандай болот? Мына көрүп атасыз, Атамбаевдин алдында иштеп аткандардын баары кетти. Кече ошолор аябагандай каттуу, баса албай калып, учуп, четинен каматам деп басып жүргөн азаматтар эле бүгүн өздөрү жатат. Тооба келтир, акылыңа кел, эсиңе кел. Бирөөгө кара санатайлык жасаба. Бирөөнүн баягы ак жүзүнө кара көөнү сүртпө. Мына 6 жыл ошондой менен алек болуп келишти. Мына бүгүнкү түрмөдө жаткан, кече түрмөдөн бошотулган азаматтар камалып аткан кезинде дагы Мадумаров дал ушундай чырылдаган. Бирок ошол кездеги президенттин аппараты дагы, өзү дагы, баягы баш прокурорлор дагы көздөрү сокур, кулактары мындай бир тыгын тыгылып алган, көкүрөктөрү, көбөдөндөрүнө ушундай караңгылык бүтүп калган эле. Эми алар чыгып алып, булар менен күрөшүп атат. Биз Кыргызстан мамлекетти ойлойбузбу, же ортодон эскиси менен жаңысынын ортосунда ким кимисине каттуураак сөз айтып койсо, баракелде деп кол чаап отура берип, мамлекеттен ажырайбызбы? Экөөнө тең бааны бирдей бериш керек. Себеп бүгүнкү келгени дагы мыйзамсыз келген. Кече кеткен киши айтты, легитимсиз деп жооп берди. Туурабы? Легитимсиз деген бааны берди. Себеп мыйзамсыз акчаларды иштеткен шайлоого деди. Мындан кийин бир кандайдыр бир жыйынтык чыгыш керек да. Ошондо жогорку кеңеш деген Атамбаевка каршы түзүлгөн комиссиядай болуп, комиссия заматта түзүлүшү керек эле да. Кандай дейсиз? Ушул маалымат, бул жөн маалымат эмес. Бул эл аралык деңгээлде кеткенден кийин кошуна мамлекеттер ой кетет. Бул мыйзамдуу отурабы же мыйзамсыз отурабы деген маселе кетеби? Сөзсүз кетет. Цезарьдин аялы ар кандай күмөн саноодон сыртта болуш керек дейт да. Улуу философия байыркы Римде. Биринчи айым ар кандай шек саноодон жогору болуш керек дейт. Бул президенттин өзү эмес, биринчи айым. Мына кече Израилде Нетаньяхунун аялы резиденцияга конок чакырып, өкмөттүн эсебинен ресторанга төлөп, ошол жерден тамак алдырган экен. Аны билип калып, кылмыш ишин козгоду. $15,000 айып акчасын төлөп берди. Анан кечирим сурады. Кандай дейсиз? А бизде бир баягы резиденцияга келген туугандары келет да. А бизде Кудайга шүгүр туугандары келсе резиденцияга батпай аткан болсо керек азыр. Мамлекеттин эсебинен жеп атат да, ошо ичип атат да. А Израилде ошол Израилдин жетекчисинин аялы үйүнө конок келгенде ресторандан тамак алып койгон экен да. Болбосо 6 жылга кесилесиң деди. $15,000 айып пулун төлөп берди. Кечирим сурады. Ушул жерден ушуга улайлы